Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге дагы өтө бир пайдалуу маалымат бөлүшөйүн деп турам. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сөз сиздерге тоок багуучулар, тоокко кызыккандар пайдасы тиет. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Туугандар, мына күз дагы келди. Кыш келип атат. Уже сезон башталып атат. Бардыгы бекер отурасыздар. Тоок карап, тоокко кызыккан учур күчөгөн убагы. Ошондуктан бүгүн мен сиздерге бугун көрсөтөйүн дегеним, былтыр да мурда да видео тартканмын. Азыр тооктарыма оору тийиптир. Бул кандай оору дегендерге былтыркы мурда видеодон көрсөткөндөн, бирок жаңыраак анда уже сакайып калганда тарткан элем тооктарды. Азыр мындай оору учурда тартып атам, атайын уштап сиздерге да пайдасы тийиш үчүн бул видеонун. Себеби күн суук, азыр угуп атасыздар, мына тамактары кырылдап атат. Көрдүңүздөр, тамактары кырылдап, мынантип суук өтүп, грипп болуп, мына көздөрүм мынантип ишип жумулуп калган, мына. Көрдүңүздөр, азыр көрбөй атат. Эки көзү тең жумулуп калган. Мынаныкы да жумулуп калган. Бул жерде азыр лигору менен адлерский серебристый. Мына көрдүңүздөр, эки көзү тең жумулуп, тамактары кырылдап, оозун ачып, иштеке жебей калган, мына. Сиздерде да эгерде ушундай оору болсо, мен азыр кантип дарылаш жолдорун көрсөтөм. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сунуш ой пикириңиздерди, ыраазычылыгыңыздарды комментарийге жазып койсоңуздар болот. Туугандар, мындай учурда мен өзүмдүн тажрыйбамда мындай дары бар. Мына көрүп алыңыздар. Оксила деген процент, мына 20%. Мунун дагы ар кандай түрлөрү бар. Мына ушунан аласыздар бирди. Андан кийин мындай тилазин 200 дегени бар. Бунда ар кандай бар. 200 дегени бар, 50 дегендери бар. 200 дегени мындай дозасы күчтүүрөөк. Ошонун аласыздар. Экөөнү алып туруп, мына шприцтен алып туруп, кадимки эле бытовой эле шприцтер, бул эмеде колдонгон. Мынантип эмеге тартып аласыздар. 0,5-0,2,5 грамм. Мен азыр 0,5 граммга жакын, 1 граммга жакын күчтүүрөөк кылып койдум, себеби өтүшүп кетти. Мынантип тартып аласыздар. Шприцке тартып алып, мындан тилазинден 0,2,5 грамм, 5 грамм, 0,5 граммга чейин. Андан кийин мынау окситетрацилинден, оксиладан, мынадан. Окситетрацилин, мына. Ушундан дагы ушундай эле тартып аласыздар. Экөөдөн бирдей кылып тартып аласыздар. 0,2,5 миллиграмм. То есть 0,5 миллиграмм. Көрдүңүздөрбү? Мына. 0,5 грамм. Экөөнү тартасыздар дагы. Мен азыр атайын уштап түшүнүктүү болуш үчүн экөөнү 2 бөлүп койдум. А так на самом деле экөөнү 1 шприцке тартасыздар. 1 шприцке тартып туруп, 1 грамм кылып туруп, анан мындай жылуу суудан, ылым-ылык аристон бар азыр бардык эле жерде. Жылуу суудан кичине тартасыздар. Мынантип туруп, жарым тартып туруп, анан кийин суу кошосуздар да, себеби бул ачык болот да. Анан мындан тартып туруп, көрсөттүм, экөөнү 1 шприцке тартасыздар. Экөөнү 1 шприцке тартып туруп, анан сууду куйгандан кийин бул жагын аз-маз тартып, мындай кылсаңыздар, мындай воздух болот ортосунда. Ошону мындай кылсаңыз, чайпасаңыздар, аралашат. Экөө аралашкандан кийин ар бириге, ар бир тооктун оозуна ачып туруп куясыздар. Ар бир тоокко бир күндө 2 маал. Сөзсүз түрдө 2 маал. Саар, мисалы үчүн 9-10, 7-8 1, кечкурун дагы 1. 3 күн профилактика, 3 күн, 4 күн. Эгер сакайбаса 5 күн, 6 күнгө чейин. 3 күн, 4 күндө уже эффект берет. Эффект жакшы берет. Анан азыр менин местам кичине болуп атат. Мындай сквозняк жер болбош керек. Жылуу жерге кыласыздар. Отдельно буларды сразу бөлүш керек. Туугандар, буларды сразу бөлүңүздөр. Оору тийгенде сразу бөлүңүздөр, себеби бул жугат башкаларын дагы. Айтат, былтыр меники 10-15 тупка чейин ооруган. Өзүм ар бирине кыйналганмын, ошого быйыл кичине иштен кол бошобой, азыр эми убактым болуп, бүгүн дарылап карап атам. Ошону сиздер менен дагы, сиздерге дагы пайдасы тийсин. Ушундай кантип дарылайын деп билбегендерге, билгендер комментарийге, может менде кемчилиги болсо жазып койсоңуздар болот. Билбегендер ушундай ыгманы колдонсоңуздар болот. Бул мен ушинтип колдоном. Бул былтыры жакшы эффект берген. Анан мынандай 3 литрлик эмеге дагы мен жылуу суудан коюп, эме кылып койдум. Буга дагы 3 литрлик бул идиш. 3 литрге 3 грамм тилазинден, мынадан, кадимки эле мына азыркыдан эле 3 грамм мынадан
3 грамм 2,5 граммдан азыраак кыласыздар, себеби бунун эмеси күчтүүрөөк окшойт. 2 грамм 1,5 2 грамм 3 граммга чейин мынадан кошуп туруп, кошумча бул жака коюп коесуздар. Себеби суу ичкиси келсе ушунан иче берет. Ошону менен бирге мындай дарыны иче берет. Көрдүңүздөрбү? Жылуу болуш керек. Бирок муну мен азыр кечеси алып коем. Себеби бул кечеси муздагандан кийин муздак сууду ичсе, булар дагы сакайат, эффект бербей коюшу мүмкүн. Ошондуктан кечке алып коем, эртеси күндүзү дагы кичине жылуу судан кошуп туруп, жылытып туруп, кайра коюп коем. Ошондон ичет. Буюрса 2 күн 3 күндө эффект берет. Бул жака азыр булар уже жумуртка туу баштаган, бери баштады да. Мына азыр бул жака дагы тууп таштаптыр. Бул жерде азыр лигор менен адлерский серебристый лигор мындай ак туат. Мына адлерский серебристый мындай кремовый цветте туат, кичине бозгучураак. Бирок экөө тең жакшы порода. Лигорундуку жумуртка боюнча лигорунун эмеси күчтүү. Жумуртка бериши адлерге караганда күчтүү, бирок эт багытында бул ошол жагынан минус. Адлерский экөө тең эки тарапка тең кете берет. Ушундай бул оорудун келип чыгышы темадан алыстап кетти окшойт. Бул оорудун келип чыгышы туугандар сквозняктан болот. Асты зак болсо болот. Нымдуулуктан, кыскасы айтканда сууктан болот көбүнчө. Анан башка жактан алып келгенде мен азыр эме кылып атам. 5-6 тоо сатып алдым эде бирөөдөн. Ошонун жукту окшойт деп өзүмчө шек санап турам. Аны карантин кылыш керек эле. Менин кемчилигим ошондой, место жоктугуга байланыштуу. Эми жакшы ниет менен кошуп кое бердим эде, бирок негедир ушундай оору тийип калды. Эми бул Кудайдан. Анан ошого азыр буларды дарылап атам. Дарылаганча сиздерге дагы бир аз болсо видео тартып пайдасы тийсин деп бөлүшүп койдум туугандар. Ошондой кыш келди, этият кылыңыздар. Сууктарды айрыкча суукта муздак суу ичирбеңиздер, жылуу суу бериңиздер. Эшикке чыгарбаштын айласын кылыңыздар. Эгер күн тийген убакыт күнгө жер болсо, бир азга чыгарсаңыздар болот. Анан эртең менен чыгарбаңыздар. Себеби күн суук болуп атат кечеси. Тооктарыңыздарга ушундай оорулар тийип калса кыйналасыздар, ашыкча проблема болот сиздерге дагы. Ошондуктан тооктарыңыздарды жакшы карап, кышы менен жакшы жумуртка алып жеп пайдасын көрүңүздөр. Анда дагы кошумча маалымат айтып коеюн. Биз бул башка короодо отурат. Бул мына адлерлердин булар жаш тооктар. Былтыркы чоң тооктарым бар, ошолорго жумурткаларга заказ алам. Жөжөлөргө дагы заказ берсеңиздер болот. Уже заказдарды кабыл алдык, баштадык. Алдын ала заказ берсеңиздер, жөжөгө скидкалары бар. Жакшы эле скидкалар болот. Буюрса, жумурткалар дагы жакшы. Жумурткаларга сразу заказ алам. Уже заказдар түшүп баштады. Экран астыга номер калтырып коем. Байланышсаңыздар болот, WhatsApp номер. Сиздер менен мекендешип видео YouTube ал болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Менин видеом сиздерге пайдалуу болду деп ишенем. Андыктан мага ушул видеого комментарий жазып коюңуздарды суранам. Лайктан басып коюңуздар. Башкаларга да пайдасы тийсин.